имансыз, динсиз, дини менен иши жок болуп туруп дагы сулуу болуп калса, баленин балеси ушул жерде деди. Аял кишиге айтылып атат. Динсиз, анан дагы сулуу болуп калса, эми өлдү байкуш күйөөсү дейт. Канат балау хашат, мунун балеси катуураак болот. Из яшуку ала заужи муфаракат, күйөөсү аялын таштай албай да калат, кайтарып да жүрө албай калат, сабыр кылып талак да бере албай калышы мүмкүн дейт. Ва якуну каллади жа ила расул, пайгамбарыбызга бир адам келген экен. Аллахтын элчиси, чындыгында менин келинчегим бар, тийип аткан колдорду кайтарбайт дейт экен. Маанисин түшүндүңүздөр да. Кандай кол сунса деле кайтарбайт дейт. Эмне кылам десе, пайгамбарыбыз эмне дейт? Кала талликха деди. Талагын бер деди андай болсо. Күйөөдө болуп туруп, күйөөсүнөн башка эркектердин колун тийгизе берсе, денесине. Талак бер андага дейт. Баягы бечара эмне дейт? Инни ухиббу, мен аны сүйөм дейт. Кала амсикха. Анда кармап кал дейт. Анда эмне кылайын эми? Турабы? Анда эмне кылайын анда? Ошол турмушуңду өзүң, ошол тагдырыңды өзүң тандап турсуң анда, жүрө бер анда ошондой абалда. Пайгамбар эмнеге эми экинчисинде кайра мейли анда кармап кала бер, аялың бойдон кала берсин деп айтты десе, күйөөсүнө коркту. Аялго анын абалы оор. Эми ал аял үчүн эми күйөөсү да кандай абалга келип калат десе, талак берсе, нафсы сүйгөн сүйүүсү менен эмне кылат? Баягы аялын ойлоп отура берет. Ва фасадаху ва айдан маха, аялы бузулган, анс деле бузулган аскелер, эми күйөөсү да бузулуп калышы керек эле дейт. Андан көрө жок дегенде экөөнүн бирөөсүн сактап калалы. Түшүндүңүздөрбү? Муну фикл аулавият дейт, абзел деген, приоритети дейт. Жок дегенде экөөнү тең жок кылбай эмне кылабыз? Талак берип ажырашып экөө тең талкалангандан көрө аялга эми анс деле талкаланды. Эркегин сактап калалы, жок дегенде де эмне кылды? Анда болсо жашай бер деп койду. Эми динсиз болсо албетте күйөөсүнүн алып келген мал мүлкүн деле эмне кылат? Иштете берет. Огу жок эле, максаты жок эле, пайдасы жок эле. Баягы күйөөсүнө оор абалды туудура берет. Фаин саката валам юнкир, күйөөсү унчукпай койсо талкалай берет. Унчугайын десе дагы проблема. Не кылабыз? Ошон үчүн үйлөнүп атканда караш керек болот. Пайгамбарыбыз ошон үчүн жүзүңөрдү чаң басып кала электе, жер чапчып кала электе, лайга жабышып кала электе, фасфар бизати дин, диндарын алгыла, имандуусун алгыла дегенде.